Жаңы окуу жылында пайдаланууга берилген билим уяларынын катарында Келечек орто мектеби да бар. Бешкент айылында жайгашкан 2 кабаттуу мектеп 500 орунга ылайыкташкан. Республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, замандын талабына жараша бардык шарты менен курулган. Мына ушинтип элеттиктер эңсеген мектебине жетип кубанып турушат. Анткени айылдагы эски билим уясы 1939 жылы курулгандыктан авариялык абалга келип кооптуу болуп калган болчу экен. Маселе 2023 жылы гана колдоого алынып, 2 жыл аралыгында жаңы мектеп курулуп бүтүптүр. 22-жылдагы биринчи курултайда айыл өкмөт тарабынан көтөрүлгөн бир маселе катары берилген. Мына ушул курултайда өзүм да катышып келгенмин. Ушул сөзүбүздү капиталдык салымдар беренеси боюнча кабыл алынып, 23-жылы май айынан баштап мектептин курулуш иштери башталды. 25-жылы 29 августта мектеп пайдаланууга берилип ачылды. Бардык шарттар бар: ашкана, спорт залдар, жыйындар залы, өзүнчө китепкана, компьютердик кааналар менен жабдылган. Мектеп ушул 12 жылдык билим алууга кадам таштар алдында биздин мектептин жамааты үчүн, окуучуларыбыз үчүн эң жакшы белек катары берилди деп ойлоймун. Мектепте билим берүү кыргыз, өзбек тилинде жүргүзүлөт. 70 мугалим 1000ден ашык окуучуну окутуп жатат. Эң негизгиси жаңы мектептеги жаңы шарттар окуучулардын көңүлүнө толгон. Заманбап, парта үстөлдөрү жаңы, жарык жана кең, класстары мага аябай жакты. Телевизорлор жок болчу бизде, парталарыбыз сынган, сызылган болчу. Мектебибизде дубалдары акталгандары дубалдар түшүп кетчү, жана өтө кыйналчу элек. Азыр болсо бардыгы жакшы, Кудайга шүгүр. Телевизорлор аркылуу, биз интернет аркылуу, компьютер аркылуу жакшы сабактарды окуп, жакшы билим алып атабыз. Жаңыбакты мектеп жудо зор, ам кулай. Билим алуу, бир гана китептерди окуу, бир гана. Ал эми мугалимдер жаңы мектептин пайдаланууга берилиши менен келечек ээлерине сапаттуу билим берүү милдети турат дешет. Ар кандай жабдуулар менен жабдылды, заман техникалары менен берилди. Ошону менен катар окуучуларга дагы кенен кесир билим алууга шарт түзүлдү. Себеби мындан алдыңкы мектептерибиз, жерлерибиз өтө кыйынчылыкта билим алып келишкен. Себеби жайларыбыз тар болуп, 25-30 окуучуну эптеп баткырып жүргөн күндөрүбүз болду. Эми буйруса, Кудай кааласа, бир эле максатыбыз калды. Ошол келечекке Кыргызстандын керегине жараган уул кыздар тарбиялап өстүрүп берүү. Белгилей кетсек, жаңы окуу жылында Баткен облусунда 4 типтүү мектеп пайдаланууга берилген. Анын 3-өө Лейлек районунун окуучулары үчүн ачылып, бүгүнкү күндө элеттик балдарга заманбап шартта билим берилип жатат. Мингүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, Жыргал Абдижалил уулу, жаңылыктар.